негизи ошол саламаттык сактоо министринин ошол коомдук резонансты пайда кылган уу коргошунда мындай пресс-конференцияда ичкен аракеттерине сиз өзүңүз ушул саясатчы катары кандай баа бердиңиз? Мен ушул суроону мен экиге бөлүп жооп берип коеюн. уу коргошун боюнча бул эми мындай айтканда илгертен бери келаткан элдик медицина аркылуу дарыланып келген адамдарды мен деле көп көрөм да. Биздин деле туугандарыбыз, жакындарыбыз деле колдонуп келген бул мындай элдик медицина аркылуу. Экинчи жагынан министр как саясатчы катары ал жоопту андай айтпаш керек эле. Ал башкача айтыш керек эле. Элдик медицинада ушундай дарылануу болуп атат деп айтып кетиш керек эле. Экинчи жагынан ал айтып кетиш керек эле. Биз ушул уу коргошундун кандай таасири бар экен, биз клиникалык анализдерден кийин жүргүзүп, кийин биз сиздерге жарыя кылабыз деп мына ушул саясатчы катары ушундай айтыш керек эле. Түздөн түз ал жерде президентти бир аз туура эмес жагдайга алып келип койду. Ошон үчүн бул киши мындай айткандай бир аз же тажрыйбасы жокпу, ал бул жерде өтө ыйтыят болуш керек. Анткени бул жерде биздин улуттун ден соолугу, коопсуздугу мына ушул жагынан ыйтыят өзүн мындай туура жооп бергенге аракет жасаш керек. Демек сиз уу коргошунду жалпы колдонууга каршысыз, туурабы? Эми бул жерде клиникалык изилдөө болбогондон кийин биз азыр аны официалдуу түрдө жарыя кыла албайбыз буну.